сезон ичинде жыргап жатат. Мамлекеттин тамагын жеп коюп. Анан кийин үйүңүздү 2 апта унаңызды акчаңызды кошуп туруп, полковник кудасы бар, ошого жардам берип жатат деп уктук. Динди ортого кошуп туруп сүйлөгөн эме да, бала да. Буюрса 2025-жылы марттын 10-унда карызды берем. Бербесем мыйзам чегинде жооп берем. Сага берген акчаны биз эртең сотко 20 000 30 000 доллар берсек, сот үй камагына чыгарып берет. Сенин колуңа эмне келет дейт. Ошо кыскасы бүт акчамды ошо жака алдырып коюп, азыр акыркы жылдары чоң суммадагы акча каражатына алданып калдым, алдап кетти. Буга укук коргоо органдары эч кандай реакция кылбай жатышат. Мен акчамды ала албай калдым, канча жылдык мээнетим күйүп кетти деп күйгөн ишкерлер көп болууда. Ошол эле учурда аз деле убакыт убактылуу кармоочу жайга отуруп, андан кийин чыгып жыргап жүргөн алдамчылардын күнү тууп жатат десек болот. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Нурбек мырзанын окуясы жөнүндө айтып берели деп турабыз. Нурбек мырза Токтогул районунун тургуну болот. Жана дагы өзү бүгүнкү күндө чакан ишкерлик менен алек десек болот. Нурбек мырза чоң суммада акча каражатын өзүнүн эле жакын таанышы деп канча жылдан бери иниси болуп жүргөн жигитке акча каражатын алдатып жүргөн экен. Ошол боюнча Нурбек мырза өзүңүз кенен кимге канча качан алдатып ийиңиз, ошондон эле баштай берели сөздү. Ал баланын аты жөнү Шадманов Эгемназар. Анан мен ага ушу общий суммадан 80 000 доллар бердим. Общий сумма. Анын ичинде 2 машинам бар. Бирөө Honda Fit 2017, бирөө 2019 Hyundai Sonata. Ошол машиналардын полну ошонун ичинде бар. Анан ошол акчам 2 эсе өскөн. Анан мен айттым, менин 3 балам бар, бүттүгү майда. Бүттүгү. Карган апам бар. Мен үстү жактан там карай берейинчи, бияка батпай калдым десем, макул, сизге өзүңүзгө жаккан тамды карай бериңиз деп туруп, өзүмө жаккан тамды таптым. Мен сразу табып туруп эле тамга 10 000 доллар бердим. Анан айттым, байке калган акчасы 2 айдын ичинде коюп берем деп. Макул болду байке. Анан 2 айдан кийин чейин тамдын ичин толтуруп салгам. Люстрадан баштап спальня чейин алып, бүттүгүн толтуруп салдым. Анан арадан 2 ай өткөндөн кийин чалсам, телефон албайт. Сезим деген келинчеги бар. Ага чалсам, мен ал менен эч кандай мамилем жок. Сен өзүң акча бергенсиң, өзүң алып ал, мага чал, көп тынчымды албай да койду. Тигин таппай калдыңыз. Тигин таппай калдым, ошо ойдон чалсам сотка өчүк эми болуп. Ал негизи акчаны эмне кылып көбөйтүп берем деди, ошону айтыңыз. Ал азыр можа. Ал могу жакта CoinCap деген эме бар. Программада. Мону карасаңыз. Мага башында ушундай кылып эметкенде, ишендиргенде меничи. Менде мисал 23 биткоин өзүңө жаккан баны, биякта уже 2 миллион доллар болуп калды. Өзүң жазып алып, өзүң сүйүнүп турбайсыңбы, көрсө? Бул ушугу байке, бул сиздин кошелегиңиз деп туруп, мен мияктан канча ушту криптовалюта алган болсом, ошону ушу жака эле жазып берип кое бериптир. Мен ишен алып, муну ушунда сактап, сарымайдай. Мында кирип карап коесуз, сүйүнүп каласыз. Сүйүнүп, баягы эме өткөзгөн, кичине болсо да сүйүнүп өткөзгөн, аябайчы. Тууган уркаттарчан айтып, сүйүнүп. Анан жок болуп кетти. Жок, ошойдон. Мен Шадманов Эгемназар Токтогулов Нурбектен 180 000 доллар алгам. Бүгүн декабрдын 3-ü 24-жыл. Буюрса 2025-жылы марттын 10-унда карызды берем. Бербесем мыйзам чегинде жооп берем. Менин паспортум жоктугунан байланыштуу келинчегим паспортун жазып жатам. Улан кызы Сезим. Үстүңкү жазылганлардын баарына мен өз көңүлүм менен жаздым. Апрелдин 15-inde жаздым арыз. Анан ошо 2 айдан бери арызымды карабайт. Анан кийин башында эме деп аткан, мен ошо 2000 долларга эме жалдап алгам, адвокат. Адвокатым
даже мындай эме кылып койбойт, эми адвокатын дагы чалып, эми ишин кайсы убактачы эми отказной болду, адвокат да билбейт ошонучу. Аны мен кыскасы адвокат так иштебей кой деген tasбы? Ошондой да, эми 2 айдан бери жок дегенде кайсы жака кылыш керек, ошон эмес да, эми иши да. Анан кийин мен өзүм барсак, тияка барсак эмегечи, РОВДга барсак, бала эме жакта, ошол жакта отурат. Баягы бала менден акча алган бала ошол жакта отурат. Анан тергөөчүгө кирип айттым, бала эшикте отурат го, силер өткөндө таппай жүрөсүн бала эшикте отурат. Ошону бир чакырып эметпейсиңер деп айтсам, мен чык деп койду эшикке. Анан Ошондо кандай ойдо калдыңыз? мен кандай ойдо калдым, өзү булар этмеде укук коргоо эми органы бизди коргойбу, жок кордойбу, эмне эч түшүнбөйм да ошочу. Коргойбу же кордойбу, эч түшүнбөйм ошонучу. Ал бала азыркы күндө камакта дедиңиз жана жогоруда. Ооба, ал камакта жатат балачы. Бирок ал бала менин арызымдан камалган жок ал. Кимдин арызынан камалды? Өзүнүн мындайраак тайкеси бар экен. Аны алып турбу? Чайханадан эмеси хозяинда ошону дагы алдаган да. Жалпы канча кишини алдап тур сиз билгендей? Менден башка 4тө, менен 5өө да. Сумма канча экен? Суммасы менден $80,000, тайкесинен $180-170 канча миң доллар, дагы бирөөдөн $25,000 өзүнүн эле жакын досунан. Дагы бир дос баласынан $9,000, ушундай да бөлүп алган. Анан общий суммада бир $430,000 алып коюп азыр сезон ичинде жыргап жатат. Мамлекеттин тамагын жеп коюп. Анан кийин өткөндө 1,5 уктук, полковник кудасы бар, ошого жардам берип жатат деп уктук. Анда эме дем, значит, менин арызымды карабай жатса, анда значит ага эме жактан тияктан жардам берип атат да. РОВДга келсе, реакция кылбай атса. Эми РОВДга келсем, тиякта эшиктин алдында экинчи этажга чыгып, биринчи этажга чыгып, мени ким тигил эметет деп отурат, тергейт депчи. Сыртка чыгып тамеки чегет, кайра кирет. Мен болбосо 1,5 ай мурун жазгам арыз. Бирок азыр деле жокту арызың жокпу? Арызым анан вообще жок да. Мен ошого бир сиздерге кайрылдым эле, бир эмерек болсо кичине сиздер укук коргоо органдарына, кичине укук коргоо органдарына жеткизип берип коюңуздарчы депчи. Менин арызымды карап айтат. 3 балам бар, бүттү чоң бала болсо мен өзүм Шахсан не кылып таптыңыз эле? Мен 10 жылдан бери базарда соода саттык кылам. Ош базарда иштейм. Сары Өзүнө жүк алып келип, анча-мынча бир 3-4 ресторан, кафелер бар. Ошолорго өзүм алып барып берем, жеткизип. Кафелер сиздики эмес да, просто сиз жеткирип бересиз. Мен эме кылам, закупщикмин. Ошентип эле берем алып барып. Ошентип эле 10 жылдан бери тапкан акчам. Үйүңүз бар, жок? Үйүмдө ошогунун бардыгы эгем назарда. Үйүңүздү, 2 автоунааңызды, акчаңызды кошуп туруп, Сиз канча берсеңиз, бир өзү мындай кооз сүйлөйт. Кудай сактасын, бул аны эмне болуп таанышсыз? Динди ортого кошуп туруп сүйлөгөн эме да, бала да. Эмне болуп таанышсыз? Биз 2019-жылдан баштап тааныш болуп баштадык. Жакшы эме болуп, семейне катташып, бул Белес чайханада иштечи. Ошол жактан таанышып калганбыз. Анан менде кичине тыйым бар экен, билип калып, сразу эле эмес, көп время өткөндөн кийин, мисал, бир жеке бара койсом, счетумду төлөй калып, аке, эми сүйлөгөн, мага эми жадагаз антип өзүмдүн, ачык эле айтайын, мен өзүмдүн туугандарым анчалык мамиле кылган эмес да. Ошондой сөздөрдү эми уккандан кийин жибейт экенсиң кайдымкыдечи. Сизди көп убакыт мындайча айтканда мариновка болгон турбайбы? Алла, анан ошо кыскасы бүт акчамды ошо жака алдырып коюп, азыр же бияктан анан өткөндө да бир эмелерди уктук. Булардын өзүнүн эле жакындары айтты. Сага берген акчаны биз эртең сотко 20,000-30 миң доллар берсек, сот үй камагына чыгарып берет. Сенин колуңан эмне келет дейт.
урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Садыр Жапаров, ушуну өз көзөмөлүңүздөргө алып берип коюңуздарчы. Сураныч, биздин ишибизди эч ким карабай жатат, ушуга бир карап берип коюңуздарчы. Урматтуу өлкө бийлиги, укук коргоо органдары акыркы учурларда жана сөзүмдүн башында айткандай эле ушу алдамчыларга акча каражатын алдатып жиберип кыйналып жаткан ишкерлер, адамдарды көп эле көрүп, көп эле учуратып жатабыз. Бунун бирден бир себеби, эгерде сен райондук бөлүмгө барып арыз жаза турган болсоң, тергөөчү мамилесине, маанайына жараша карап туруп, муну жарандык тарипте бар сот менен чечишип алгыла, же болбосо ишти такыр эле жокко чыгарып, же болбосо бул байкенкиндей кылып такыр жооп да бербей коюп, мындайча айтканда укук коргоо органдары өлгөндүн үстүнө көмгөндө кылып жаткан учурлар бул бүгүнкү күндөгү болуп жаткан чындык. Ал эми ушундан пайдаланып алдамчылардын күнү тууп жатканы дагы бул дагы чындык. Ушул алдамчылар боюнча ишти өзүңүздөрдүн көзөмөлүңүздөргө албасаңыздар, бул акыркы жылдардагы өлкөдө болуп жаткан чоң бир көйгөйлөргө айланып бара жатат. Жана дагы бүгүнкү күндө чоң көйгөй болду.